Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiyai vel mursalin. Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, kadırlı atalar, ağalar, dostlar, iniler, barınızlarga jaratkan Allah Taala'nın tınçlığı, salamı, merimi, rayımı, jana berekesi olsun. Jaratkan Allah Taala'ga çeksiz şükürler, alkış, maktolor, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlardan keyin jaratkan Allah Taala barыбызды özünü ibadat kılуу üçün jaratkan. Ömür berip atkandagı, akıl es bergen dagı, денсаулык, ырыскы берген дагы, амандык, тынчтык берген дагы жараткан Алла Тааланын өзү. Бул ааламды жоктон бар кылып, бул ааламда эң улуу кылып, «Валакад каррамна бани Адам» чындыгында биз адам баласына сый урмат бердик, адам баласына сый урмат көрсөттүк деп бардык махлуктарга караганда адам баласын акыл менен өзгөчөлөп жараткан Алла Таала улуу сыйын көрсөткөн. Ушу адам баласы бактылуу болсун деп пайгамбарларды жиберип, учурларда китептерди түшүрүп берди. Эң акыры пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды «Вама арсалнака илля рахматан лил аламин» биз сени бүткүл ааламга мээрим, ырайымдуу кылып жөнөттүк дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам инсандарга эле эмес, жиндерге дагы, айвандарга дагы, периштелерге, жер асман, мусулман эместерге баарына мээрим, баарына ырайымдуу. Пайгамбарыбыз алып келген дин мээримдүүлүктүн үстүндө, ырайымдуулуктун үстүндө, боорукерликтин үстүндө курулган дин туугандар. Жараткан Алла Таала жашоонун жолун, эрежесин берди, жуунгандын тартибин, сүйлөгөндүн адебин, мамилелин тууралыгын, бардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу Алла Таалам жеткирип койду. Мынакей бүгүн Кудайым буйрса 5-чи жума күнү, буйрса бүрсү күнү иншаалла шайлоо, тарыхый бир Кудай кааласа Кыргызстанда бир окуя. Ушуга эң биринчиден биз жараткан Алла Тааладан дуа кылып, 2 рекет намаз окуп, ушул жакшы адамдар келсин, жакшы адамдар шайлансын. Жараткан Алла Таала элибизге, мамлекетибизге пайдалуу, мамлекетибизди түптөй турган, мамлекетибизди өстүрө турган, тынчтыгын, ыймандуулугун бекем кармай турган адамдар келсин деп Алла Тааладан сурашыбыз керек. Экинчиден, элибиздин ортосунда тынчтык болсун, амандык болсун, биримдүүлүк болсун, достук болсун деп буну дагы дуа кылышыбыз керек туугандар. Албетте биз кош көңүл болуп турушубуз керек эмес. Биз сөзсүз Кыргызстандын жараны катары Кудайым буйрса иншаалла ал күндөр да келет. Бирок унутпайлы, ал күндөн кийин эртеси күндө эле тойдун эртеси бар дегендей ал дагы бар. Бирок ушундай учурларда билесиздер, угуп атасыздар, чакымчылыктар, шайтандын сөзүн уккандар жок эмес экен. Дайыма эле болуп келген экен, боло берет экен. Бирок биз андайларга эч качан жол бербешибиз керек. Анткени бул зыян бизге биринчи, үй бүлөбүзгө, шаарыбызга, мамлекетибизге, элибизге, журтубузга тиер анык эле. Ошондон улам чакымчыларга эч кандай жол жок. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабырдын эң көп азабы заарадан сактанбагандыктан, экинчиси чакымчы. Чакымчы деп кимди айтат? Бул мусулманга бир сөздү айтат, бул мусулманга бир сөздү айтат, эки мусулманды уруштуруп коет, эки досту уруштуруп коет, эки бир тууганды уруштуруп коет, эки кошунаны уруштуруп коет. Кандай болбосун, эки улутту уруштуруп коет, эки урууну уруштуруп коет, үй бүлөнү уруштуруп коет, аялы менен күйөөсүн уруштуруп коет. Бул шайтандын иши туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жалганчы эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чакымчы эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген дини таза дин. Биз урушуп кеткендерди
баштарын бириктириш үчүн жаралганбыз туугандар. Биз бири-бирине таарынып кеткендердин кечирим суратыш үчүн, бири-бирине ынтымак, элдештирүү үчүн биз жаралганбыз туугандар. Элдешкен досторду ажыратыш үчүн бул шайтандын гана иши, Алла Таала нааразы болгон гана амал туугандар. Бирок ушундай учурда, ушундай заман доордо жашап атабыз. Ушундай бир жалган, ушундай бир жала, ушундай бир нервтер жука болуп, чыдам кетип, сабырсыздык, адепсиздик ушундай келип аткан азыр учур. Ушул учурда биз өзүбүздүн ыйманыбызды сактап калайлы, өзүбүздүн ахиретибизди сактап калайлы, динибизди сактап калайлы. Себеп ар кандай гана сөз болбосун, күн сайын эл менен аралашабыз, угабыз. Болор болбогон сөздөр, же болбосо жалалар. Ошон үчүн Алла Таала айткан, эгерде бирөө бир кабар алып келсе, аны аныктагыла. Сизге бирөө бирсе ушундай бир жаман сөз айтылдыбы? Аны сиз сөзсүз аныктап коюңуз. Аныктап коюңуз. Өзгөчө ишенимсиз, такыба адамга мындай кабар алып келбейт. Бузуку бүгүн динге көңүлү эч кандай эмеси деле жок, ахиретке деле ою жок, өлүмдөн деле коркусу жок. Ар кандай сөздөрдү, болор болбогон имиштерди ушуларды таркатып келсе, аны аныктагыла. Аныктабастан туруп ал сөздү жайбагыла. Эмне үчүн? Мүмкүн силер пушайман болуп каласыңар, пушайманыңар кийин силерге эч кандай жардам бербейт дейт Курандын аятынын мазмунунда. Урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөгө келгенде адам баласынын канын сакташ үчүн келген. Адам баласынын абийирин сакташ үчүн келген. Адам баласынын мал мүлкүн сакташ үчүн жиберилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дини өзүңө дагы зыян келтирбе, башкаларга дагы. Ла дарар ва ла дирар. Өзүңө дагы зыян жеткирбе, башкаларга дагы зыян жеткирбе. Эстен чыгып, унутуп калып дагы зыян жеткирбе, атайлап дагы зыян жеткирбе. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын алып келген дининин негизги эрежелери. Пайгамбарыбыз айтат: "Ал-муслим ман салимал муслимуна мин лисанихи ва яди". Чыныгы мусулман ким? Анын тилинен, анын колунан башкалар аманда болсо. Сиздин тилиңизден, сиздин колуңуздан ата энеңиз, бир туугандарыңыз, бала чакаңыз, кошуна колоң, шаардыктар, мамлекетибизде эл ушулар аман болсо, мына чыныгы мусулман ким дейт? Чыныгы мусулман. Биз мечитке келип атабыз, тазалануу үчүн келип атабыз. Мечитке келип атабыз, өзүбүздүн жашообузга бир багыт алыш үчүн. Жараткан Алла эмне дептир? Иннамал муъминуна ихва. Имандуулардын баары бир тууган. Ортодо шайтан аралап ылдыйөдө болуп кетсе, фа аслиху. Алардын ортосун силер элдештиргиле, оңдогула бир туугандардын ортосун. Бирок ушак кылбагыла. Бирөөнүн айыбын аркасын издеп жүрбөгүлө. Бирөөнүн абийирин төкпөгүлө. Алла субханаху ва таала айтат: "Я айюхан нас, эй адамдар, инна халакнакум мин дакарин ва унта". Биз силерди бир ата бир энеден, бир эркек бир аялдан жараттык. "Ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу". Силерди ар кандай эл, улут, уруу кылып жаратып койдук. Мүмкүн силер бири-бириңерди эмне үчүн, кайсы максатта? Бири-бириңерди тааныш үчүн, бири-бириңердин маданиятыңардан, бири-бириңердин урп-адатыңардан, бири-бириңердин өң түсүңөрдөн, каада салтыңардан, тилиңерден, ушуну тааныш үчүн бардыгын бир окшотуп коюптур Алла Таала. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң урматтууңар, силердин эң бактылуу сыйлууңар ким? Алланын алдында эң күнөөлөрдөн сактанганыңар. Ким канчалык күнөөдөн сактанса, ошончолук Алланын алдында урматтуу, ошончолук Алла Тааланын алдында сыйлуу жана бактылуу туугандар. Алланын алдында адамдын өң түсү менен бааланбайт, байлыгы бийлиги менен бааланбайт, улуту уруусу менен бааланбайт. Алла Тааланын алдындагы баалуулук, Алланын алдындагы даража, Алланын алдындагы түбөлүктүү жана бу дүйнөдө утурумдуу бакыт, бул туугандар күнөөлөрдөн сактануу. Кандай күнөөлөр? Чоң күнөөлөр бар, кичине күнөөлөр бар. Ашкери күнөөлөр бар, жашырын күнөөлөр бар. Жеке күнөөлөр бар, жалпы коомчулуктун күнөөлөрү бар. Ушулардан бир сактануу. Эң чоң күнөө бул ширк, жараткан Алла Таалага ширк келтирүү. Алла Таалага
наразы болуп Алла Тааланын тагдырына шек келтирүү, жалган сүйлөгөн, арам жеген, уурдаган, жала жапкан, жалганга күбөлүк өткөн, кумар ойногон, арак ичкен, туугандар, адамдын канын төккөн, мусулмандарды башаламандыкка чакырган провокаторлар, мына мусулмандардын ушу ынтымагын, тынчтыгын бузган, булар туугандар, бузукулар, буларды чоң күнөөлөр туугандар. Биз булардан сактанышыбыз керек, текеберликтен, көр албастыктан, бири-бирибизге ушу жаман ойдон, жаман күмөндөн, жаман пейилден, жаман жоруктардан бардыгынан сактанышыбыз керек. Биз Алла субханаху ва тааладан келип, мешитке келип дуа кылып атабыз, сурап атабыз, Кудай кааласа дагы дуа кылайлы. Элибизде тынчтык, токчулук болсун. Мына ооруларда кайра тияк-бияктан күчөйүп, буларга дуа кылайлы. Жараткан Алла Таалам ушу оорулардан шифа берип, элибизди мындай ушундай жаман оорулардан сактасын. Дагы бир айтып кете турган нерсе, мына кече кабар келди. Кувейт мамлекети бар, билесиздер. Кувейт деген араб мамлекети. Ошол араб мамлекетинин амири, башчысы, жетекчиси, амири Шейх Сабах Ахмад Аль-Джабир Сабах деген ошо киши дүйнөдөн кайтты. Алла Таалам күнөөсүн кечирип, даражасын бийик кылып, турак жайын бейиштен берген болсун. Алар Кувейт мамлекети, биз башка элдерди айтпай эле коеюн, башка мамлекеттерди айтпай эле коеюн, биздин эле Кыргызстан мамлекетибизге канча деген ошол ал жактан келип фонддор, мечиттерди салып берип аткан, мектептерди салып берген, жана мына канча деген үйлөрдү салып берип, үйү жокторго канча деген үйлөрдү берип атпадыбы Кувейттен. Бүгүнкү күндө билесиздер, областтарга карата туруп Чүйдө, Баткенде ар жерде немелерди кылып, канча деген сууларды чыгарып берди, канча деген жетимдердин кепилдигин алып, ошолордун курсагын тогосту. Бүгүнкү күндө да ошо фонддор иштепчи. Кыскасы айтканда, абдан чоң биздин элибизге, журтубузга, мамлекетибизге жардам берген фонддордун үстүндө турган ошо кишинин уруксаты менен ушу жакшы иштерди, кайрымдуулук иштерди Кыргызстанга эле эмес, бүткүл мусулман дагы, мусулман эмес мамлекеттерге дагы ушунчалык чоң жардам берген ошо киши, ошо мамлекеттин амири көз жумуп өтүптүр. Биз атайы Кудай кааласа жума намаздан кийин дагы иншалла Куран окуп, ошо кишинин арвагына багыштап коелу дедик. Биз мынакей Кыргызстан элинин атынан, мусулмандардын атынан, жеке өзүмдүн атымдан ошол Кувейт элине, өкмөтүнө дагы, жалпы эле элине биз көңүл айтабыз, жума күнү дуа кылабыз. Жараткан Алла Таала жакшылыктарын берсин. Алла Таала баарыбызга эле ынтымак берип, достугубузду күчөйтүп, бири-бирибизди сыйлаганга, урматтаганга эмне жетсин. Болор болбогон тууган кичине аз-маз азыркындай мындай интрига, чёрный пиар ушундайларга бир жол бербейли. Акылдуу адамбыз, мечитке келип атабыз. Ар ким өзүнүн акыл эси бар. Эртеге Кудай кааласа шайлоого барып, кимди шайлайт, аны бир мажбурлап, ушуга чейин мына агитациясы бардыгы бүттү окшойт. Эми кандай болбосун тууган, ар бир адамдын башы өзүндө, акыл эси өзүндө. Ошон үчүн бул жерде бир тобу албетте көбүрөөк добуш алат, бир тобу азыраак добуш алат. Бирок көбүрөөк добуш алган, ал утту, азыраак добуш алган, ал жеңилди эмес. Утту ким? Ынтымак, достук, биримдүүлүк ушул утат. Ким утулат? Шайтан утулат тууган. Биз ушундай бир жакшы, Кудай кааласа, бири-бирибизди сыйлаган, мамлекетибизге ушундай бир жаракасы тийбей турган бир жакшы ынтымакты Кудай кааласа дуа да кылайлы, ошого аракет да кылайлы, жакшылыкка дайыма чакыра берейли, жамандыктан кайтара берейли. Жакшылыкты сөздү укса да, укпаса дагы биз токтотпойлу. Баары бир жакшылыкка чакыра берейли, жамандыктан кайтара берейли. Болбосо Алла Тааланын азабы келет, анын баардыгын өзүнө камтып ала турган эч бир адам туугандар андан кутула албай калат. Ошол күндөн, ошондой жаман тагдырдан Алла Таалам баарыбызды сактаган болсун. Жараткан Алла Таала баарыбыздын кылган ибадаттарыбызды, кайрымдуулуктарыбызды, дуаларыбызды кабыл кылсын. Эң негизи элибизге, журтубузга токчулук, тынчтык, мамлекетибизге бүтүндүк, мамлекетибизге туруктуулук насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.